Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу агайындар, баардыгыңыздарга жараткан Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, берими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таала өзү жалгыз, бирок баардык өзүнөн башкаларды жуп кылып жаратканда, эркек аял, суук ысык, жер асман, караңгы жарык дегендей, бу дүйнө тиги дүйнө. Бейиш дозок, рахат азап, утурумдук түбөлүктү Алла субханаху ва таала өзү так бардыгын жуп кылып жараткан. Тиги дүйнөдө Алла субханаху ва таала ар бир адам сунушталат. Бир да кылган иши жашырын болбойт. Ар бир адам өзүнүн кылганын эстейт. Жараткан Алла субханаху ва таала ошого жараша мамиле кылат. Ошондуктан Умар радыйаллаху анху айтат эле: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Силер өзүңөрдү эсептеп алгыла. Эсепке алынардан мурда эртеге ахиретте сөз эсеп болот. Эсеп болбой койбойт. Ошондон алдын өзүңөрдү силер эсептеп алгыла. Аллага болгон ишенимиңер канча деңгээлде, ибадатыңар канчалык деңгээлде, мүнөзүңөр, сөзүңөр канчалык, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мухаббаты канча, ахиретке даярдыгыңар канча, өзүңөрдү эсептеп жүргүлө. Сөзүңөрдү дагы, амалыңарды дагы эртеге эсеп беребиз ар бир сөзгө, ар бир амалга. Ошондон мурда вазину анфусакум кабла ан тузану. Амалыңарды таразалап тургула. Таразага тартылаардан мурда. Эртеге Алла субханаху ва таала адилеттүү таразаны орнотот кыямат күнү. Ва надул мавазинан киста лияумин кыяма. Алла Таала айтып койгон, адилеттүү таразаларды биз орнотобуз. Адам баласынын амалдарын тартыш үчүн. Ал эч кандай аша чаппайт ал таразалар. Ошондуктан силер амалыңарды таразага тартып жүргүлө. Салмактуу, амал качан салмактуу болот? Качан ихлас болсо салмактуу болот. Курбанчылык менен болсо салмактуу болот. Кийин Омар разыйаллаху анху айтат эле: "Яума идин ту'радуна ла тахфа минкум хафия." Алла Тааланын аяты, ал күнү силер Алла Тааланын алдында сунушталасыңар, эч бир жашырынуучу нерсе дагы жашырына албайт деп айтат эле да. Ошондуктан урматтуу агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер ар бир күндү баалайлы. Ар бир күндү ахиретибизди курганга сарптайлы. Ар бир күндү жараткан Алла Тааланын неематын туура иштетип кадырлайлы. Ар бир күндү жараткан Алла субханаху ва таалага жакындаганга, ыраазычылыгын алганга, көбүрөөк жакшы иштерди кылганга, жаман иштерди таштаганга иштетейли. Анткени күнүбүз чектелген, саналган. Ошол күндөрдү биз берекелүү кылайлы. Нурлантырайлы. Кечеги күндүн проблемасы бүгүнкү күндү бизди кыжалат кылбасын. Кетти, аны ойлонбой эле кой. Бүгүнкү күндү биз, мына, эртеңки күндү бизге түйүшкө алып келбесин. Дүйнө өзүчө эле күн, кече, бүгүн, эртең. Ушуну айтат жашоо деп. Эртеңки күн Аллага таштап коелу. Бул Алла Таала айтканы болор. Ким кимди көрөт, ким менен учурашат, ким ыйлайт, ким күлөт, ким тирүү, ким өлөт, анын баарын Алла билет. Бирок бүгүн бизде күнүбүз бар. Ушул күндү мен Алла Тааланын разы болгондой кылып өткөрүп калайын. Ушул күндө мен шүгүр кылайын. Ушул күндү мен каниет менен өткөрөйүн. Ушул күндө мен арам нерседен сактанайын. Ушул күндө. Кечеги күн өттү. Ким эмне кылды, кандай сөз айтты, кандай амалды барды жазылды, такталды, Алланын алдында сакталды. Ага эртеги кыямат күнү Алла субханаху ва таала бизге эстетет. Биз сөз эстейбиз, өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүздү окуйбуз, өзүбүздүн кылган ишибизди көрөбүз. Бул эртеңки күн. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам баарыбызга туугандар товфик берсин. Акыйкатты түшүнгөнгө Аллахым өзү жардам берсин. Акыйкатта жүргөнгө Алла Таалам өзү бизге колдоо көрсөтсүн. Макулбу? Албетте, арам нерседен узак болгонго Аллахым баарыбызга күч кубат берип өзү сактасын. Абу Бакр Сыддык радыйаллаху анху үлгү ала турган кишилер бар.
Азыркы биз карай турган болсок, ким үлгү? Бирөө да үлгүгө татыктуу эмес. Бирөө да үлгүгө татыктуу эмес. Үлгүгө татыктуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана анын жан досу Абу Бакр Сиддик разияллаху анху, жан досу Умар разияллаху анху. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын тарбиясын алган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мүнөзү менен мүнөздөлгөн, пайгамбардын ыйманы менен сугарылган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адеби менен адеп алган, ошолор мына үлгүлөр. Ким деген гана өткөн. Бардык жактан үлгү тугандар. Алхамдулилля, аларды сүйүү ыймандан, аларды жакшы көрүү ыймандан, алардан үлгү алып, биз жашообузду дагы ошого багыттаганга, түздөгөнгө, салганга аракет кылайлы. Хоть аз болсо дагы, кичине болсо дагы кыймылдайлы. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху өткөнкү сабактарда айтып бердик, качан төрөлгөн, кандай болгон, кандай таквалыгы, зохоту. Бүгүн эми мынакей учуру келди, кыскартып дүйнөдөн өтүү себеби. Абу Бакр Сиддик разияллаху анхунун дүйнөдөн өтүү себеби. Айтылат: "Ва кана сабабу маути Абу Бакр радияллаху анху", Абу Бакр Сиддик разияллаху анху дүйнөдөн менен коштошуу себеби вафату Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыздын дүйнөдөн кайтуусу болгон. Гам жеп койду да. Кайгы жеп койду. Fa innahu ma zala minha kamidan, fama zala jismuhu yajri kamidan wa huznan hatta mat radiyallahu anhu. Abu Bakr Siddik radiyallahu anhu'nun Peygamberimizden dünyadan ötkön kaygısı, gıcalatçılığı, denesindagi jedi, özündagi jedi. Barıp dünyadan anan kaytdı da. Ayşe radiyallahu anha yenemiz aytat: "Lamma marid Abu Bakr maradal maut", Abu Bakr Siddik radiyallahu atası da ölüm töşöğüne gelip kalganda aytkan eken, janındagi sahabalar, tuğandar, bala çakaları turat. "Unzuru ma zada fi mali mundu dakhaltu fil imara." Qaragılaçı, men Peygamberimizin amanatın, amirçilikti moynuma alganda, halifatçılıktı. Oşodan beri menin mal, baylığımda kança köpöyüptür. Şundaslar o, biylike gelip men kança bayıpmın. Biylike gelip men kança bayıpmın. Oşonu qaragılaçı. "Fabu'asu bihi ilal halifati min ba'di." Oşo baylığımda alasыңardağı, menen keyin kim halifa olsa, oşoga alып barıp beresiңер. Alып barıp beresiңер. Fanadarna, sahabalar aytat, qaradık deydi. Abu Bakr Siddik radiyallahu dünyadan öttü. Kança mal mülk taşlap ketken eken. Qarasak fa ida abdun nubiyyun kana yahmilu sibyana. Bol bir kulu olgan eken. Nubilik. Nubi dep mınavul Южный Египет менен Северный Судан жақта Нуби деген жер бар ки, ошолук. Мына айткандай эми африкалык бир кара кул болгон экен. Жаш балдарды көтөрүп жүргөн бир кулу бар эле. Ва надих кан ясқи бустанан лаху, бир төөсү бар экен. Ал ушу бакты сугарган. Эки нерсе бар, эки нерсе. Фа бааснахума ила Умар. Умар разияллаху анхудан кийин халифа болду. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху осуятын карап туруп, ушу эки таштап кеткен мурасын биз алып барып бердик дейт. Ушу эки нерсени алып барып бердик. Умарга алып барып бергенде фабака Умар хатта баллат тураб мин думуихи. Умар разияллаху анху ила берди дейт. Көзүнөн жаш токтобой. Суу болуп кетти го. Ва кала айтты: "Рахматуллахи ала Аби Бакр." Алла Тааланын рахматы болсун, мээрими болсун. Allah Taala'nın merimi olsun Abu Bakr'a. Laqad at'aba man ba'dahu ta'ban şadiden, özünden keyinkilerdi öte oor gün götü, orada kıyınga taşlap koydu. Çarçat dedi. Kanday? Abu Bakr deyim arkasından erçiyin desen erçiy albaysın. Okşaşoyun desem okşaş albaysın. Bu kanday degen halifa oldu. Özünden keyinkilerdi kıyın avalga taşlap ketdi go deydi. Ve anha enevizden, Ayşe enevizden qalat lamma saqula Abu Bakr radıyallahu anhu, Abu Bakr Siddik radıyallahu anhu günü orlaşıp kalganda qala ayyu yawmin hada, bul qaysı gün dep soragan eken.
төшөк, өлүм төшөгүндө турат, мына деп эстен келип кетип аткан учур. Кулна яумул иснайн, биринчи күн деп айттык дейт. Кала фа инни аржу ма байни ва байнал лейл. Алла Тааладан үмүт кылам, менин жанымды ушуу менен ушу түндүн ортосуна алып кетет окшойт дейт. Ва кана алейхи саубун фихи атар. Бир кийими болгон экен. Тияк-бияктара дактары бар, неме болгон, жөнөкөй эле кийим. Факал ида ана метту, айтты, мен эгерде өлсөм, фагсилу сауби хада, мына ушу кийимимде жугула. Ушу кийимимди дагы жугула, ва дамму илейхи саубайн жадидайн, бул кийимге дагы эки материал кошкула дагы, ва каффинуни фи саласати асваб, 3 кийимге мени кепиндегиле деди. Өзүнүн бая кийип жүргөн кийими дагы эки материалды кошуп туруп, ушу үчөөнө мени кепиндегиле. Факулна афала наджалуха куллаха жудудан. Абу Бакырга айтышты, ушунун баарын эле жаңы эле кылып койбойлу. Жок эмес, бар го. Өзүнүн эски кийими кошпойлу, үчөөнү тең эле жаңы кылып койбойлу деди. Кала ла, андай кылбагыла деди. Андай кылбагыла деди. Иннама хуа лил мухла. Бул бир аз учурга эле го дейт. Бир аз эле убакытка го дейт. Фамата мин сана лейлата суласа, экинчи күнү ошол түнү өттү. Демек, биринчи күнүдөн экинчи күнгө өтүп аткан түнү өттү. Экинчи түнү өттү. Мына ошо риваятты имам Бухари рахматуллахи алейх келтирет. Абу Бакыр Сыддык дүйнөдөн кайтканда Шам менен Куптандын ортосунда эле дейт. Кайсы эле дейт? Шам менен Куптандын ортосунда кайткан эле дейт. Жумадул ахирада, ошол айда Жумадул ахира. Жана хижраттан 13-чү хижриде. Пайгамбарыбыз 11-ci хижриде өттү. Абу Бакыр Сыддык радhiyallahu anhu 11-ci хижриде халифа болду. 2 жыл. 3 айга жетпес халифа болуп, мынакей 13-чү хижриде коштошту үммөт менен. 63 жашында дейт. Осият кылды, кызы Асма ошо гусул неме кылсын, жууп карасын деди. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанына көмүлсүн. Умар разияллаху анху жаназасын окуду. Ким окуду? Умар разияллаху анху жаназасын окуду. Жана ошол жерде кабыр менен минбар, пайгамбарыбыздын минбары менен кабыр пайгамбардын жанында турат, ошол жерге коюлду. Ошон үчүн биринчи салам айтканда биз пайгамбарга салам айтабыз. Ана кичине бассаңыз Абу Бакырга, андан кийин Умарга айтасыз. Радияллаху анхума. Жана көргө койгондо баласы Абдурахман, Умар, Осман, Талха радияллаху анхум ажмаин ушулар кабырга түштү дейт. Кабырга түшүп, Абу Бакыр Сыддык радияллаху анхуну көргө коюп атканда ушулар болду дейт. Тарых эйлер, ахлу сiyar, сират эйлери, алар айтышат, асдакун нас фарасатан арбаатун. Адамдардан эң парасатта чынчыл 4 болгон дейт. Адамзатта. Биринчиси Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху. Бул Умар разияллаху анхуга өзүнөн кийин халифатчылыкты тапшырып, мына ушул эң чоң фарасат болгон экен да. Ушунун кыйындыгы, көрөгөчтүгү Абу Бакырдын көрөгөчтүгү. Өзүнөн кийин Умарды шайлап кетти да. Жөн эмес. Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху айтып аткан: "Умар, менен кийин сен халифа болосуң." Дегенде Умар айткан: "Халифатчылыкка мен муктаж эмесмин. Башка бирөөнү айтыңыз, башка бирөөнү коюңуз. Бул чоң жоопкерчилик." Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху жооп берген: "Туура, билем. Сен халифатчылыкка сен муктаж эмессиң, сага керек эмес. Бирок халифатчылык сага муктаж. Сага керек эмес. Бирок сен халифатчылыкка кересиң. Халифатчылык сага муктаж. Сен туура халифатчылыкка муктаж эмесмин деп атасың. Халифатчылык сага муктаж." Деп жоопкерчиликтин мойнуна коюп койгон мындай кылып эле. Ушул көрөгөчтүгү. Бул бир. Экинчиси, Мисирдин бадышасы аялына айткан эле Юсуп пайгамбар тууралуу. Акрими масваху.
аса аянфаана ау наттахидаху валада. Юсуп пайғамбарды құл қылып базарда сатылып атқанда падыша көріп қалады дағы, сатып алады. Аялы Зулайха енемізге айтады, мына баланы жақсы сыйлағын дейді. Субханалла. Құл да емал. Ал заманда құлды сыйлай тұрған заман емес та. Құлды қордай тұрған заман, адам қатары емес, сатылғаннан кейін мал қатары мамиле қыла тұрған заманда Азизу Миср, Мисрден ошол урмат сыйлуу адамы, падышасы жетекчиси аялына айтып атат. Не деп атат? Аялына айтып атат. Акрими масваху. Bunun жайын сыйлуу кылгын. Турақ жайын, тамақ ашын, кийим кечин сыйлуу кылгын. Аса аянфаана. Мүмкін бізге бұл пайда берер деді. Ау наттахидаху валада. Же буны бала кылып аларбыз деді. Демек ошолдағы ошол Мисрдин жетекчисинин көрөгөчтүгү, алдына ала көрөгөчтүгү. Бул эки. Үчүнчүсү, Ибнату Шуайб алейхи салату вассалам фи каулиха ли абиха ан Муса алейхи салату вассалам, Шуайб пайгамбардын кызынын Шуайб пайгамбарга айткан сөзү Муса пайгамбар тууралуу. Не деп айтты? Я абати, о атаке, истаджирху. Ушуну албайсызбы кызматка? Ужра. Ушуну албайсызбы кызматка? Эмнеге? Инна хайра ман истаджарта ал-кавиюл амин. Албетте сиз кайсы адамды ала турган болсоңуз кызматка, ошолордун арасынан эң жакшысы ушул. Муса пайгамбар тууралуу айтып атат. 30 жашында да пайгамбар эмес эле. Бул кызынын көрөгөчтүгү. Кызынын парасаты. Атасына сунуштап атат. Муса пайгамбар 30 жашта эле. Сиз ала турган жакшыны ушул, күчтүү дагы, аманаткөй дагы ушул депчи. Бул үчүнчү көрөгөч. Төртүнчүсү, Асия энебиз, Фираундун аялы. Хайсу қалат ан Муса алейхиссалату вассалам, Муса алейхиссалам бешикте бөбөк эле, ошондо Асия энебиз Муса пайгамбар тууралуу айткан эле. Не деп? Qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Муса пайгамбардын апасы төрөгөндөн кийин билет эле Фираун залым уулдардын бардыгын муздап аткан. Анткени ага ошо бир жылдыз сыйкырчылар айтып койгон эле. Бир ушундай Бани Исраилден уул төрөлөт, сени салтанат бийлигиңде талкалай турган деп. Ошодон кийин эле бар чекеден уулдарды муздай берген, кыздарды калтыра берген. Ана Муса пайгамбардын апасы төрөгөндө уул төрөп койгондон кийин коркуп атпайбы? Фираундун залымдыгынан бардыгын коркот эле, бардыгы билет эле. Алла Тааланын тарабынан илхам келди, энеге не деди? Коркосунбу? Дарыяга таштап кой анда, эмне кыласың? Муздагандан корксоң деп. Анан кийин ал жакшынакай неме кылып туруп, бешикке салып, тияктарын ороп туруп, анан акыры немеге салып берип атпайбы? Дарыяга. Дарыя болсо агып барып туруп, ол Фираундун касырына агат экен да. Киргенден кийин Фираундун аердеги аскерлер, жан жоокөрлөрү бардыгы эле, ана эмне агып келатат? Карма, карма. Ачса жаш бала, уул бала. Ана эмне кылыш керек? Муздаш керек. О, тапыр путупуру, тополоңда эмне болду? Фираундун аялы Асия энебиздин балдары жок эле да. Токточу, эмнеге мен көрөйүн? Караса бала. Машалла, ушундай жылдыздуу, ушундай жагымдуу, нурлуу Асия энебиздин сөзү ушул жерде караңыз. Иманга келүүсүнө ошо себеп болду да. Не деди? Мындай деди. Qurratu ayni li wa lak. Бул баланы силер эмне кыласыңар, өлтүрүп? Бул менин көзүмдүн кареги, көзүмдү кубандыра турган бала болот. Меники дагы, сеники депти, Фираунга дагы айтты да. Фираун не деди? Сеники болушу мүмкүн, меники болбой калды го деди. Кара сен эле Кудайым жүрөгүнө салган экен да. Фираун ошондо эле сезген. Баары ушунун колунан жото жок болот окшойм деп. Сенин көзүңдүн кареги болушу мүмкүн. Бирок Асия энебиз айткан, экөөбүздүкү тең болот деген. Мына сөздү кара. Курандын аяты бол. Касас сүрөсү. Qurratu ayni li wa lak деп. Менин деле, сенин деле көзүңдүн кареги кубандыра турган. Ушундай болот дегенде анан айткан да алчы. Эгерде алымдар айтат, ошо Фираун хотя бы айтканда,
макул меники деле болуп калар деп койду. Мүмкүн Кудай мага иман берип калар дейт. Кара. Адам сөзүнөн тайыт, адам сөзүнө байланган, сөзүнө жараша мамиле болот. Тилди атташ керек. Кандай болгон чактарда. Ошондой болсо эмне деди? Ла тактулуху. Айтты, өлтүрбөгүлө буну деди. Эне айтып атат. Все равно падышанын аялы да, Я, падышанын аялы да. Леди де, леди. Не дейсиздер? Первая леди. Мировая леди, да? Мейли. Ла тактулуху. Не деди? Өлтүрбөгүлө деди. Сөзү сөз да. Аса аянфаны мүмкүн буга бизге пайда берер ушу бала. Же буну биз бала кылып аларбыз. Ва хум ла яшурун. Алар бирөө да сезбейт буну келечеги кандай болор экен. Болочок пайгамбар кандай болор экен. Бирөө да билбейт ал кичинекей жаш бала. Бешиктеги баларын бек болорун ким билет дейт кыргыздар. Туурабы? Бирөө да билбейт. Алар сезбейт ким болор. Бирок алхамдулилла Асия энебиздин ушу сөзүнө Алла Таалам ага иман берди. А Фираун ушу сөзүнө Алла Таалам ага иман бербеди. Кандай болбосун ушу Асия энебиздин көрөгөчтүгү, фарасаты. Ана, аң сезим көрбөйсүзбү? Ошон үчүн айтат, дүйнөдөгү айтып атат, астакун нас фарасатан арба, адамдардын парасаты чын, адамдардын чынчылыгы кайсыдан? Парасаттан төртөө деп атат мынакей. Ушу төртөөнүн бирөөсү Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху, Умар разыяллаху анхунун өзүнүн кийин халифа кылганы ушул улуу парасаттардын бири дейт да. Эми туугандар, экинчи халифа Умар радыяллаху анху. Шейхул Ислам Мухиддин ан-Навави рахимахуллах айтат, Умар Абу Хафс, Хафстын атасы, Умар ибн Хаттаб, Хаттабтын баласы. Бул өзү Курайши, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен ата теги Насави Каабтан барып биригет дейт. Барып карайып айта турган болсок, так 1, 2, 3, 4, 5. Ну, бар бир топ эле атадан барып, чоң аталары барып бир болот экен. Курайши болгон. Имам Навави рахимахуллах айтат, Умар разыяллаху анху пил окуясынан кийин 13 жылдан кийин төрөлгөн экен. 13 жылдан кийин төрөлгөн экен. Курайштын эң аттуу баштууларынан болгон. Жана жахилияттын доорунда арабтардын ортосунда согуш, келишпестик болуп калса, ошону чечкенге Хазирети Умарга барышчу эле. Ошо жахилиятта эле чеччү эле маселелерди. Жахилиятта эле чеччү эле. Анан баасуху сафиран ай расулан, элчилик кылат эле ошондо эле. Силер койгула, силер мындай кылгыла, силер койгула, силер мындай кылгыла деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарчылык берилгенде исламдын башында Умардай душман жок эле. Пайгамбарыбызга дагы, мусулмандарга дагы эң катуу душман Умар болчу. Кийин Алла субханаху ва таала өзүнүн тарабынан мээримдүүлүк менен иман берди. Бул фа аслама кадиман бада 40 рожулан ва 11 имраатан. Умар разыяллаху анху кийин исламды кабыл кылгандардан 40 кишиден кийин. 40 кишиден кийин 11 аялдан кийин. Ошодон кийин исламды кабыл алган. Башында жок эле бул. Башында каршы эле, аябай каршы эле. Саид ибн ал-Мусайяб рахматуллах алейх айтат: "Фама хуа илля ан аслама Умар ва захара ислам би Макка." Умар разыяллаху анху исламды кабыл алганда, ошондо анан ислам Меккеде көрүндү дейт. Ага чейин Меккеде ислам барбы жокпу көрүнбөйт эле. Умар разыяллаху анху исламды кабыл алгандан кийин анан ислам деген дин деп көрүндү дейт. Az-Zubayr ibn Bakkar айтат: "Аслама Умар бада духули Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям Дарал Аркам." Дарал Аркам деген жай бар эле. Ал Аркам ибн Аркамдын үйү эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жакка киргенден кийин анан Умар исламды кабыл алган.
пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Аллахумма а'иззал ислама би ахаббир раджулайн илейк. Умар ибн Хаттаб ау Амр ибн Хишам, яни Аба Жахил. Мустадрак Хакимде келет, пайгамбарыбыздын дуасы. Я Алла, исламга иззат берген, амир берген, күч кубат берген. Өзүңө жаккан ушу эки кишинин бирөөсү менен, Умар ибн Хаттаб менен же Амир ибн Хишам менен. Амир ибн Хишам ким? Абу Жахил. Ол экөө тең исламда эмес эле да. Экөө тең мусулман эмес эле, бирок экөө тең кыйын эле да. Экөө тең кыйын эле. Ошого эми Алла Таалага пайгамбарыбыз дуа кылып атат. Я Алла, ушу экөөнүн бирөөсү менен исламга күч кубат бер депчи. Көрсө тагдыр Умарда экен да. Умар пайгамбарыбыздын дуасы. Бирок Умар разияллаху анху машалла бейиштин чокусунан туусунан каяктан орун ала турган болду, Абу Жахил каякта калды. Ислам кабыл алуусунун себеби машхур, белгилүү барына Умар разияллаху анхунун карындашы болгон Фатима бинти Хаттаб, Хаттабтын кызы, Умар Хаттабтын баласы радияллаху анхума. Бул Саид ибн Зайд ибн Амр ибн Нуфайл ушунун аялы болгон. Ашара-ай мубашшара бейишке куш кабарланган 10 сахабалардын бирөөсү ошол Саид ибн Зайд да. Ошонун аялы болгон. Карындашычы. Бул карындашы дагы мурда исламды кабыл алган, күйөө баласы дагы мурда кабыл алган. Риваяттарда келет, субханалла, булар жашыруун түрдө Кур'ан-ы Каримдин аяттарын талим кылышат эле, окуйт эле. Күндөрдүн биринде Умар разияллаху анху чыгып баратат, кылычын көтөрүп алып. Каяка баратасың? Жолдо бир киши жолуп калат. Саид ибн Аби Ваккас. Мухаммадка кетип атам. Неге? Ушундай динсиз чыгыптыр, өлтүргөнгө. Сен биринчи мени өлтүр, анан кийин аяк барасың. Баягы бизде через мой труп деген бар го. Мени анам як. Деп экөө тең кылычын чыгарып калат. Анан айтат Саид ибн Аби Ваккас, алда батыр. Сен биринчи үйүңөн кара алсаң сен. Бияка баргандан үйүңөн, өзүң үй бүлөң карабайсың. Не болду дегенде? Кызыңа карындашың исламды кабыл алган дейт. Анан ачууланып кетет да. Кайтып келет ошо жолдон кайта. Адамды өлтүрүү өтө чоң күнөө. Пайгамбарды өлтүрүү андан дагы чоң күнөө. Пайгамбарлардын пайгамбарын өлтүрүүгө ниет кылуу, Аллаху акбар. Кандай чоң күнөө. Кийин Умар разияллаху анху аябай ыйлап дуа кылып, ким тооба кылса, Алла субханаху ва таала күнөөлөрүн кечирип, канча күнөө болсо ошончо сооп берет деген да. Ушул жерден анан Умар разияллаху анху айтканда, менин сообум көп болот керек депчи. Кандай болсун, келсе баягылар ачпайт эшикти. Тарс-турс кирет эми. Умар разияллаху анху гайраттуу, өтө катуу киши болгон да. Караса булар жашырын алат. Эмне кылып атасың? Ал кабары бар да. Алар аяттарды жазылган нерсе териге жазылган, ал убактарда мындай немелер жок эле. Анан алып келе дейт. Бербей коет. Күйөө баласы жашырынып алат. Бербей коет. Бербей койгондо алып кел дейт. Айтат. Сен мушрик, нажас кармаганга болбойт, бул таза ыйык аятты дейт да. Ошондон бир чабат. Бир чапканда эми мурду башынан канап кетет да. Ал карындаштагы башка бирөөнүн карындашы эмес экен да. Умардын карындашы экен да анда. Өзүнө жараша тили бар да. Эмне кылсаң ошо кыл дейт. Түшүндүңбү дейт. Биз ислам кабыл алганбыз дейт. Мынандай эркти кара. Не кылсаң ошо кыл, биз исламды кабыл алганбыз. Деп анан кийин баары бир эми бир тууганы да. Кичине боору жумшай түшөт да. Жүрөгү жибий түшөт да. Канды көргөндөн кийин тим боло. Ана берчи анан окуп беренсе, жок кармаганга болбойт сага дейт. Да. Болбойт сага. Дегенде анда мен деле исламды кабыл алсам окшойт деп калат. Кантип кармайм дейт. Аны биринчи жуунушуң керек, калиманы айтышың керек. Шахадат айтышың керек анан деп. Ошол учурдан ар жакта күйөө бала чыга калат да. Уже кичине болуп калды да. Маселе чечилип атат.
сүйүнүчүсү курушкабарын айтат. Пайгамбарыбыз сизге дуа кылган эле мына дуа. Уже сиздин акыңызда кабыл болгон окшойт депчи. Мынандай болуп субханалла. Анан кабыл кыл Алла Таала жүрөгүнө иман берип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келгенде, сахабаларга келгенде. А сахабалар болсо Сафада ошол жерде жашыруун жүрүшөт эле буларчы. А бул келип эле исламын жарыя салды. Батырды. Сахабалар ислам кабыл алып, жашырын эч кимге айтпайт эле. А бул келди дагы Умар разыяллаху анху келип туруп, мына деп шахадатты айтып, мен мусулманмын деп ошолорго айтканда, факаббара муслимун фархан би исламихи, мусулмандардын бардыгы Аллаху акбар деп кыйкырып сүйүнгөнүнөн. Умар разыяллаху анхунун ислам кабыл кылгандан ушунчалык сүйүнүп беришти. Сумма хаража иля мажами Курайш, кийин Курайштын тура турган топтолгон жерине барды Умар разыяллаху анху. Жалгыз эле барды. Барды дагы ал жерге жар салды. Өзүн исламды кабыл алдым деди. Ал жерде бирөө тура, жамаат тура калып бул менен кагышып кетишти. Умар разыяллаху анху да кагышып кетти. Кийин анын тайкеси анан зорго ажыратып аны коргоп калды. Койгула деп туганда адамдар токтотуп калды. Сумма Умар разыяллаху анху мусулмандын кыйналгандарын көрүп жүрөгү чыдабайт эле. Анан өзү эч нерсе болбосо, мусулмандар кыйналып атса, анан барып субханалла алар менен кагышып, ушундай дайыма тартышта болуп турган эле. Абдулла ибн Мас'уд радыяллаху анху бул дагы Меккеде исламды кабыл кылган улуу сахабалардан, пайгамбарыбыз ордуна фатва берип турган өтө аалым, күчтүү сахабалардан болгон Абу Жахилди өлтүргөн ошо. Афра энебиздин эки баласы бар эле. Муаз, Муавиз деп ушу эки жаш жигит барып чапкан Бадрында. Кийин жыгылып толук өлө эле. Кийин анан Абдулла ибн Мас'уд разыяллаху анху Абу Жахилди анан дозокко айдаганда. Ушул айтат Абдулла ибн Мас'уд радыяллаху анху. Кана исламу Умар фатхан. Умар разыяллаху анхунун исламы, мусулман болуусу фатх, жеңиш эле дейт. Ва канат хижратуху насран. Хижраты болсо Меккеден Медина келген. Чоң жардам эле дейт. Ва канат имаматуху рахматан. Эми халифа болгону рахмат эле дейт. Ва лакад раайтуна ва ма настати ан нусалли фил бейт хатта аслама Умар. Мен өзүбүздү көрөт элем дейт. Кандай? Байтуллада намаз окуй албайт элекпиз дейт. Умар исламды кабыл алганга чейин биз Каабада намаз окуй албайт элек мусулмандар дейт. Умар исламды кабыл алгандан кийин, мусулман болгондон кийин, анан Байтуллада, Каабада намаз окуп калдык дейт. Фаламма аслама каталахум хатта таракуна фасаллайна. Качан исламды кабыл кылды, алар менен согушту, талашты, урушту. Анан айтты, кой. Бул биздин жаныбызды койгудай эмес. Деп бизди текке эмелерди, кафырларчы, мушриктер. Биздин жаныбызды текке жон койгудай эмес деп. Кийин Абдулла ибн Мас'уд айтат разыяллаху анху. Бизди таштагандан кийин анан биз намаз окудук. Болбосо болду. Алар биздин аркабыздан түшүп алып намаз окутпайт эле дейт. Хузайфа разыяллаху анхудан риваят айтат субханалла, ламма аслама Умар разыяллаху анху исламды кабыл алганда, канал ислам карроджул ал-муqbil. لا يزداد إلا قربا فلما قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. Хузайфа разыяллаху анху пайгамбарыбыздын сырдашы болгон. Пайгамбарыбыздын сырдашы. Өтө аманатка бекем киши болгон. Ушул айтат, исламды кабыл алганда Умар разыяллаху анху ислам бет алдыңа, бетме бет сага жакындаган киши сыяктуу эле дейт да. Макулбу? Ла яздад илля курбан, сизге киши келатса жакындай берет да. Бери басып келаткан киши дейт да. Бери басып келаткан киши де жакындай берет. Качан Умар разыяллаху анху өлгөндө ислам ары бараткан кишидей болуп калды дейт. Канчалык нары басса, ошончолук адамдан узагандай да. Караңыз кандай сөз менен айтып атат. Умардын исламы бери келаткан кишидей. Канчалык жакындаса, ошончолук жакындап келе берет да. Жакындык гана көбөйөт да. Эми Умардын өлүмү эмне болду? Тияка кетип аткан кишидей.
Макулбу? Ислам ошондой эле дейт. Канча болсо уже ислам узактай баштады дейт. Аллаху акбар. Ислам тияққа кетіп отқан кишидей ла яздад илля бу'дан, ал кеткен киши бир кадам таштаса деле сизден төлүккө каягы көбөйөт, узактыгы көбөйөт да. Жакындыгы көбөйбөйт, узактыгы көбөйөт дегени ислам адамдардан узак боло баштады дейт. Умардын исламды кабыл алганда ислам адамдарга жакындай баштады деген сөз. Түнүктүбү? Исламды кабыл алганда келе жаткан кишидей. Ал канчалык ла яздад илля курбан жакындап эле көбөйүп келе берди дейт. А бунун кеткени кандай болду? Ислам адамдардан узай баштагандай. Караңызчы кандай деген сөз менен түшүндүрүп берди. Мухаммад ибн Саад рахматуллахи алейхтин айтуусунда кана исламуху фи саната садиса минан набува, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылык жылынан 6-чы жылында исламды кабыл алган экен. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык келди 6 жылдан кийин. Анан исламды кабыл алган экен. Сахабалар, бардык алымдар, Hazret Umar radıyallahu anh'ın lakabı atı Al-Faruq. Al-Faruq deb. Umar Al-Faruq deb atı aytабыз. Abu Bakr Sıddık degендей, Umar neken? Umar Faruq. Umar Faruq. Rivayet kılışat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamberimiz mınday deydi. İnnallaha cealel haq ala lisani Umar ve kalbi. Allah subhanahu wa ta'ala hakikatты Umardın tiline jana жүрөгүнө koyup koygan dedi da. Tilinde de hakikat, жүрөгүндө de hakikat. Mustadrak Hakim'de geledi. Ve huvel Faruq farrakallahu bihi beynel haq vel batil. Allah Teala Umar radıyallahu anh arkılуу batıl menen haktı ajıratıp koydu deydi. Faruq degen söz ajıratkan. Aktı karadan ajıratуучу. Hakikatты жалгандан ajıratуучу. Чындыкты жалгандан ажыратуучу. Умар разияллаху анху ушундай эле. Фарук деп атады. Айша радияллаху анха энебиз айтат: "Самма Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Умар аль-Фарук." Пайгамбарыбыз атаган Умарды аль-Фарук деп. Умар Фарук деп акыйкатты жалгандан ажыратуучу киши, акты карадан ажыратуучу киши ушул болгон. Ең бірінші Амирул Муъминин деген лақап Умар разияллаху анхуга коюлган. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху да Амирул Муъминин деп айтылып айтылы. Не деп айтат эле? Сахиба Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, халифату Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям. Ушинтип айтылат эле да. Пайгамбарыбыздын шериги, сахабасы, халифасы деп. Бирок биринчи жолу Амирул Муъминин, момундардын амири деген лақап ушул нам Hazret Umar'a verilgen. Umar'dan beri anan gelgen. Hazret Osman, Ali jana başka bardığı andan keyin Amir-i Mu'minin dep atalgan. Aga çeyin Amir-i Mu'minin dep aytılgan emes. Algaçkı İslamды kabul kılanlardan biri bolчу. Deyişke kuşkavarlangan 10 sahabanın biri. Hulafai Raşidin, tuğra, çeçüçü, adilettü halifalardan biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kudası, kaynatası, sahabalardın ulama alımlarının en çoğu, jana zahid dep mınal zuhud dep koyabыз, ötkönde dagы силерге айттык эле. Бул бекем жашоону тутунган, дүнүйөдөгү рахаттана турган нерселерди таштоо менен дейт. Ушуну Zahid деп коет тугандар. Бул өтө улуу сыпаттардан да бул сахабаларда башкача табылат эле. Мен тиги неменин зохутту Аллахумма салли ала Мухаммад меден карап көрдүм да, бизде аскетизм деп коет турбайбы буну? Аскет депчи, аскетизм деп. Орусчасында да аябай жакшы бериптир бунчу. Зохут, аскетизм кандай десе, мындай дептир. Строгий образ жизни с отказом от жизненных удовольствий. Жашоонун рахаттары бар го ала турган. Ошолордон отказ кылган кишилер экен да. Аллаху акбар. Строгий аскетизм. Ушуну зохут. Сахабаларды, халифаларды өзгөчө бар эле ошочу. Өзгөчө бар эле. Не дейт Hazret Umar разияллаху анху?
пайғамбарыбыздан 539 хадис айтқан екен. Бұл жақта сақталып қалғандардан. Имам Бухари менен Имам Муслим рахимахумулла 26 хадис айтқан екен. Екеуінде тең келген хадистерден 26. Имам Бухари өзі алып келгені 34 хадис, Муслим өзі алып келгені 21 хадис. Бұлар хадисті айтудан өте етияттан ашады. Мысалы, Абу Хурайрадан 1000 деген хадистер. Бұл кішілерде саналу. Абу Бакырдан андан дағы аз. Себеп ал уақытта біріншіден хадис елімі күшейіп, жазу тияқ қандай күшейген мәселе. Екіншіден, бұлар етияттан аныш жоқ. Бардық сахабалар бұның илimi көп, түшінугі толық, зохот, дүние қызықпасы ең бекем, кішпейілдігі, инсаптылығы, ақиқатта тұрғандығы, пайғамбар сүннетіне бекемдігі, жана мұсылмандардың іштеріне өте көңіл бұрғандығы, жақшылық, тақуа адамдарды өте сыйлағаны, бұның жақшы сыпаттарын есебі жоқ дейді. Умар разияллаху. Ибн Масуд радияллаху анху айтады: "Хинама туффия Умар дахаба би 9 а'шарил илм." Умар разияллаху дүниеден қайтқанда, илімден 10-дан 9-ы кетті дейді. Ибн Масуд разияллаху не дейді? Илімден 10-дан 9-ы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хижратқа ниет қылғанда Медина хижрат қылған. Аль-Бара ибн Азиб радияллаху анху айтады: "Мухажирлерден ең бірінші Медина келгендер Мус'аб ибн Умайр радияллаху анху. Бұл Ухудта шейіт болған. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бұны жіберіп, Мус'аб ибн Умайр бірінші хижрат қылып келген, Мединаға келген, Меккеден Мединаға көшіп келген, иманды сақтаймын, ислам тарқатамын деп, Мус'аб ибн Умайр радияллаху анху. Андан кейін Ибн Умми Мактум, Абдулла ибн Мактум, Мактум бұл көз әзиз сахаба болған. Көзі көрбейді, көз әзиз сахаба болған. Бұл Сумма Умар ибн Хаттаб, андан кейін Умар ибн Хаттаб келді, фи 20 ракибан, 20 улоочон менен бірге. Хижрат қылып келгендечі. Анан фақулна, мединалықтар сұрады да, ма фа'аля Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам, пайғамбарымыз не қыла тұрған болды? Деділі, қала хуа аля итри, Умар разияллаху айтты, пайғамбарымыз артымыздан келеді деді. Артымыздан келеді. Алар алдын келген, андан кейін Абу Бакр разияллаху мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам кейін хижрат қылып келгенде. Хазрет Али радияллаху анху айтады: "Ма алимту ахадан хаджара илля мухтафиян, ма хала Умар ибн Хаттаб радияллаху анху." Хазрет Али айтады: "Ким ошо Меккеден Мединаға көтсө, бары жашыруун түрдө көчүп келишкен, Умардан башка" дейт. Умар разияллаху анху жашырынбай эле келип берди. Бардыгы жашыруун көчүшкөн дейт. Эми бунукун караңыз. Фаиннаху ламма хамма бил хижра, Умар разияллаху анху хижратты ниет кылып алгандачы, тақаллада сайфаху, кылычын алып илип алыптыр. Так. Жаасын илиптир. Колуна жаанын огун алыптыр. Ва атал Кааба, Каабага барса, ва ашрафу Курайш бифанаиха, ошо Каабанын чекесинде Курайштын баягы аттуу баштуу атка минерлер отурган экен. Ал жерге барып туруп фата фасабан 7 жолу таваф кылыптыр. Эл барып жашырын качып атышат. Бул келип алып, ошол жерде отургандардын баш үстүнө келип, мына саңа деп 7 жолу таваф кылып атат. Сумма салла ракаатайн индал мақам, мақам Ибрахим бар, ошонун жанында 2 рекет намаз окуптур. Сумма ата халақахум вахидан. Кейін аналар тегерен отырған жерге барыптыр дағы бірден айтыптыр. Шахатил вужух, жүзіңөр қарайыры деп айтырды. Жүзіңөр құрысын. Эми бұл жердегі қара жүзділер деп эле, жүзіңөр құрысын, шорыңар құрысын деп әр біріне ушундай кылып айтып чыгыптыр. Анан айтыптыр: "Ман арада أن تسكله أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فما تبعه منهم أحد." Ошол Курайштын аттуу баштылары отурганда, оңой күн эмес. Умар разияллаху анху айтыптыр: "Кимиңер кааласаңар" дептир. Апасы баласын жоготкондой ыйлаганды. Так. Экинчиси, баласы жетим калгандай.
Так, үчүнчүсү аялы жесир калганды мына тоонун артына мен артыман келсин дептир. Бирөө дагы барбаптыр. Бирөө дагы барбады дейт. Ушундай деп атай ушуларга барып туруп бетине айтып, эй, жүзү каралар деп аларга айтып тур мынакей. Ким кааласа эмне дейт? Апасы баласын жоготкондо ыйлаган деген айтып атат, эми түшүнүктүү да. Экинчиси аялы жесир калган. Үчүнчүсү баласы жетим калган. Ошону ким кааласа келсин артынан. Мына өрөнүн аркасына келсин. Азыр Кабада да, ала тоодо бардыга. Аркасына келсин. Бирөө да келген жок дейт. Аллаху акбар. Умар разияллаху анху пайгамбарыбыз менен бирге бардык газаттарда, бардык жихадтарда чогуу болгон. Баштан аягына чейин катышкан. Өзгөчө кафир мунафыктарга катуу болчу. Ошондуктан Бадырдын туткундарын өлтүрүүгө буйруган эле. Кур'ан-ы Карим ошого оюна лайыктуу түшкөн болчу. Ухуд согушунда сахабалардын башы чачырап кеткенде Умар разияллаху анху жанында турган сахабалардын бири болчу. 14 сахаба. 7 мухажирлер, 7 ансарлар пайгамбарыбыздын тегерегинде тургандар. Өзгөчө Абу Дуджана деген, Талха, Абу Талха, булар ошо Умар разияллаху анхулар пайгамбарыбыздын жанында тургандар эле да. Себеп ошол жерде эми Ухудда билесиздер да бул Аллахумма 3-чү хижриде болгон, Шаввал айында болду эле. Мединадан 3 мил бул жакта Ухуд деген тоо бар. Ошол жерде анан кийин жаачандардын дөңсөсү деп коет, пайгамбарыбыз 50 ошол жерге сахаба жаачан кыйын балдарды дайындаган болчу. Бул стратегический жай болчу. Бул жерди колуңардан алдырбагыла бул дөңсөнү. Мен айтканга чейин ордуңардан жылбагыла деп эскертип, Абдулла ибн Жубайр радияллаху анхуну ошол жерге амир кылып дайындаган эле. Ухуд согушунун башында жеңиш мусулмандардын колунда эле. Жада калса кафирлар майданды таштап, барды тоого карай качышкан эле. Алар 3000ге жакын келген эле. Мусулмандар 1000ге жакын чыккан эле. Бирок Абдулла ибн Убай ибн Салул деген мунафыктардын чоңу 300-ын кайра алып кетип калган эле, 700 калган. Тигилер 700дө эки эле ат бар эле, эки эле сот даспех бар го, экөө эле бар эле. А тигилер болсо 3000ге 3000 төө, 700 ат, ойлонайын. 15 аял ырчылар да кошолуп келген эле. Аларды баягы аркадан ырдап дем бере турганчы, арка кача турган болсо намызына тие турган. Баары тополоң аркасын карабай качышкан. Бирок ошону бул жакта баягы 50 субханалла сахабалардан Абдулла ибн Жубайрды укпай, 10 уккан, 40 укпай койгон да, алардан түшүп кетишкен. Ал-ганима, олжо деп. Анан айтышканда эми пайгамбарыбыздын айтканы согуш бүткөнгө чейин эле, согуш бүттү го, алар качты, олжону алайлы деп. Ошол убакта Халид ибн Валид радияллаху анху, анда исламды кабыл ала эле, кафирлардын тарабынан согушка келген эле. Ал карады, баягы дөңсө бош экен да ужечи. Папалана. Барып туруп тегеренип келтирип, ошол жерде алып 10 тең шейит кылды, 11 тең. Андан кийин ана мусулмандардын аркасынан чапты. Ошондой арасат болуп кетти да, тияк-бияк ортодо калып кетишти да. Ошондо бир тобу Мус'аб ибн Умайр деп айтпадыкпы? Бул пайгамбарыбыз ошош эле. Ушуну шейит кылганда шайтан ызычууну чыгарып берди. Эмне деп? Мухаммад өлдү деди. Мухаммад өлдү дегенди укканда анча-мынча сахабалар дух түштү. Эми өлсө, эми бизге эмне пайда деп. Бир топ Мединага качып кетип калды. Тияка кетип калды, бул жака кетип калды. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыйкырып, берге келе деген анан кайра келип тополоң 70 сахаба шейит болду, канча жаракат тартып, пайгамбарыбыздын пешенесине таш тийип, бул жактан канады. Мына бул ирин лави бул жери талкаланды, тиштери, алдыңкы тиштери талкаланды. Оңой күн болгон жок да. Талха разияллаху анху колун тосуп, канча деген бул жакта жаалар, ок, кылыч, колу шал болгонго чейин туруп берген да. Мейли башка жакка өтүп кетпейли. Кыскасы могу тарыхты бир аз ушундай болгон. Аллахумма салли ала Мухаммад. Бул эмне деп атат? Бирөө да аркасынан ээрчиген жок. Хазрет Умар разияллаху анху бардык газаттарга катышкан эле, өзгөчө Ухудда батырлыгын көрсөтүп турган эле. Батырын көрсөтүп турган. Аллах акбар. Саид ибн Аби Ваккас разияллаху анху айтат: Умар разияллаху анху мен билгенимден бизден артык дүйнөдө эң зохут болсо бул бай эле. Ошентсе дагы дүйнөдө жүрөгүндө дүйнө жок эле да. Риваят кылынат, Умар разияллаху анху
өзүнүн кызы Хафса радыйаллаху анха энебизге киргенде, ага Хафса энебиз бир шорпо, анан үстүнө дагы май куюлган, өзүнчө май куюлган, алып келген экен. Анан Умар радыйаллаху анху не деди? Идамани фи инаин вахид. Бир идиште эки тамакты бириктирип койдуңбу? Ла акулу. Мен буну жебейм деди кызым. Кызым, мен жебейм. Кызы ким? Пайгамбарыбыз жубайы. Хатта алqa Аллах азза ва жал, Аллага жолукканга чейин мен мындай эки тамакты бир кылып жебеймин мен деди. Мынандай. Мели шорпону өзүнө алып кел. Майды бышырып өзүнчө алып келсең болот, мынандай. Хасан разыйаллаху анху айтат, Умар разыйаллаху анху бир кишиге үйүнө барып калып, андан суу сабатам деп суу сураганда, ал бир идишке бал менен сууну аралаштырып алып келген экен. Hazreti Umar айтты, "Махада, бул эмне?" деди. "Асал ва ма, суу менен балды аралаштырып алып келдиңби?" "Валлахи ла якуну ма ухасиб бихи яуман кыямати фалам ядуху." Мен кыямат күнү буга кантип эсебин берем? Кой деп, ос тийбей да койуп бере. Мына ушуну айтып коет, зохут деп коет. Дүйнөлүк мына рахатты таштаганда айтат да, бул субхан алымдар айтышат. Мейли, бүгүн Алла Таалам бизге неаматтарды берди, тамактын түрү, чайдын түрү айнан-айын. Ушуну жеп деле ибадат кылсак деле жакшы, биздичи. Таштабай элечи. Аз айтпай эле, ушуну деле 5 убакыт намазды окусак деле чоң кеп да. Бирок бир нерсени билип коюңуз, таксыр. Эгерде биздин ушундай күнүбүз туш келип калсакчы, үйдө тамак жок, анда тополоң чыгарбаңыз дагы шүгүр кылыңыз. Бир күн болсо дагы пайгамбарыбыздын, Абу Бакырдын, Умардын үйүнө окшоду мен үйүм депчи. Шүгүр кылыңыз. Аял бала чакаңызга тополоң чыгарбаңыз. Дасторконду көтөрүп ыргытып, идиш аякты тарсылдатып сындырып, бүгүн тамак жок деп, бүгүн бышкан жок деп, болсо обедте жеген, кечкиси жок болуп калды. Ошого тополоң. Жок, андай эмес. Макулбу буна? Бирок айтат, ушуна алымдар айтат да, ким рахат параст, дайыма условия издеп жүрсө, ал диндин акыйкатын түшүнбөйт эч качан дейт. Условияга көнгөн адам бар го, ал диндин акыйкатын түшүнбөйт. Биз условияны четке какпайбыз, таксыр. Туура түшүнүңүз. Болсун. Бирок ошого берилип, ошого көнүп, кичине условия туура эмес болуп калса, кыямат болуп кетпеш керек да. Кеп мына. Эчтеке эмес. Элдер мына бир кийим менен азына келет, аз көрөсүз. Hazreti Umar разыйаллаху анху амир болуп турат. Алтын монеталар болсо, кырмандагыдай болуп үйүлүп жатат. Кийиминде 14 жерде жамагы, бир жамагы териден болуп турат. Материал жок. Тери болобу? Кыркып эле жамак кылып коюптур да. Азыр биз бир жамак кийбей калдык кой. Караңыз, şu биздигин мээбиз, каныбыз, жүрөгүбүз, рухубуз материал парас болуп кеттик да. Материалист. Жок. Руханият бөлөк таксыр. Биз ошон үчүн иншалла карап туруп өзүбүздүн баабыз да бүгүн. Кийим менен бааланбайбыз да. Амал менен бааланабыз. Бирок ошону сураныч туугандар. Бул иншалла алхамдулилля ушу сабактан мен алабыз биз. Чоң тарбия, сабырдуулук, жөнөкөйлүк, чыдамкайлыкты алабыз. Каниет, чыныгы адамдын сыпатын алабыз. Адамгерчилик деген нени? Ушуну алабыз таксыр. Мына жакшы баа бериш керек. Жөн эле маалымат катары эмес. Бул жашообузда, башыбызда келип калат. Ошол убакта туугандар, алхамдулилля, Аллага шүгүр. Бизде шүгүрчүлүк, неамат дайыма көбөйүп турсун да. Азайбаш керек эч качан. Мондай учурлар келип калганда, жок, сөп мыналар өткөн, булар деле адам, Бирок мына чыныгы адам ушулар да мына. Чыныгы адам ушулар булар. Мейли. Даже мындай деп айткан, Хафс ибн Абил Ас Умар разыйаллаху тамак алып келген экен. Тамак жакшы бышырып алып келген го. Жебей? Эмне жебейсиз биздин тамактан десе, мен сизге өзүмө мындайраак эле тамактап келдим да, мындай суюураак элечи. Эч нерсеси жок. Сизге коюу нормаль тамак алып келсе жебей. Айтты, эгерде мен жей турган болсомчу, напсым кааласачы, силерден эң жакшы тамакты мен жеймин. Эң даамдысын мен жеймин. Бирок дейт,
لولا أن تنتقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم. Эгерде мени соопторум азайып кеткенин коркунучу болбогондо, мен силерге сөзсүз шерик болот элем жашоонун рахатында дейт. Силерге окшоп жашоонун рахатында жашайт элем. Пайгамбарыбыз айткан го: Аллахумма ла айша илля айшал ахира, фагфирил ансара вал мухажира. Ya Allah, çınığı жашоо, ахиреттин жашоосу. Çınığı рахат, ахиреттин рахаты. Geçirgin muhacir ansarlarda. Nahnu ladina bay'u Muhammada alal cihadi ma baqayna abada. Biz mınake Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bayat kıldık. Ölgөнгө чейин Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini boyunca күрөшөбүз депти. Мени кандай болбосун тугандар, мынандай деп айтып атат. Анас разияллаху анху айтат, Umar razıyallahu giyiminde 4 camaçı gördüm deydi. Eki iyindin ortasında öyle 4 camaçı eкен. Eki iyim var o. Oşonun ortasında öyle 4 camaçı gördüm deydi. Abul Usman rahimahullah aytat, Ra'aytu Umar yermil cemar. Umar razıyallahu gördüm. Şeytanga taşırtабыз го acılıkta. Taşırıt atkan eken ve aleyhi izar marqu' bi qatn jarab. Subhanallah. İzar dep koyup астыга байлап алганча. Ошолор жамактан экен. Эми ол акчасы жок учур эмес, таксыр. Умар разияллаху доорунда айтып атам го, зекет алган киши болгон эмес. Алтын монеталар. Биздин кырманда анау жүгөрүлөрдү үйүп коебуз го, будайларды үйүп коет го, ошондой болуп калган, наркы бети көрүнбөгөн. Кандай деген болгон? Бирок жок. Башкаларга бөлүп берсе берейин. Өзүнө болсо, ана, башкаларга жумшак, өзүнө катуу, башкаларга кеңдик, өзүнө жок. Кыйынчылыкты өзүнө. Бирок сиздин курсаңыз тойсун, бунун кийими бүтүн болсун. Мынаны айтат чыныгы саясат дейт. Мен ачка болоюн, элим курсагы тойсун. Менин кийимим жыртык болсун, элимдин кийими бүтүн болсун. Мен түн уктабайын, элим түнү жакшы рахаттансын. Мынаны айтат жетекчи, мынаны айтат чыныгы ислам саясат мына. Өзүн курсактап эмес айткан. Мен кантип жеймин деди. Мулар ачка боло турган болсо деп. Hazret Abu Usman айтат, 14 жеринде жамагы бар эле, бирөөсү териден болчу. Материал эмес, териден жамак койгон экен да. Мына. Бүгүн биз буну уят көрүп калдык. Наскиси жыртык уят көрүп калдык. Көйнөгө жыртык болсо, жамакко совсем эле жок болуп калды менен. Акыркы жыл эч кимден көрө элек менен. Уят болуп калдык. Биз бүгүн Аллаху акбар. Ушактаганды уят деп эсептебейбиз. Каргаганды уят деп эсептебейбиз. Чагымчыларды уят деп эсептебейбиз. Жала жапкандарды уят деп эсептебейбиз. Бирок кичине пайпага жыртып калса ошол уят экен. Кийими жыртылып калса ошол уят экен. Ошо жамак экен. Кара, биздин каякта баалуулугубуз, тигилердин каякта баалуулугу. Адилеттүү мындай. Нак таразалайлы да мындай эркекче. Туурабы? Мынаке кандай эле. Биз анан көрөк өзүбүздүн сүйлөгөнүбүздү оңдобойлубу? Оюбузду оңдобойлубу? Мамилебизди оңдобойлубу? Бири-бирибизге болгон жылуулугубуз, ибадатыбызды оңдойт, тазалыгыбызды оңдойт, соодабызды оңдойт. Умар разияллаху фазаилдери эсеби жок. Саад ибн Зайд кушка барланган 10 сахабанын бири бейиш менен кушка барланган. Айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Абу Бакр фил жанна, Умар фил жанна, Усман фил жанна, Али фил жанна, Талха фил жанна, Зубайр фил жанна, Саад ибн Малик фил жанна, ва хува ибн Аби Ваккас. Абдуррахман ибн Ауф фил жанна, Абу Убайда ибн Жаррах фил жанна. وسكت عن العاشر قالوا من العاشر سعيد بن زيد يعني نفسه. Abu Davud şerifte gelet mına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özgöçö 10 sahabanın atını atap durup uşular beyişte dep özgöçö beken dedi. Oşonun birisi Umar radıyallahu anh. Abu Musa Aşari radıyallahu anh aytat uzun hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı iftah lehu yani li Umar. Umar'a iş açıp ola. Ne dedi? وبشره بالجنة خوش خبر айтып коела ал бейиштик деп койду.
Бухари шарифте келет. Бухари шарифте келет, Абу Саид Худри радиаллаху анхудан айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламның айтканын уктум дейт. Не деп? Байна ана наимун раайту нас юрадуна алейя ва алейхим кумас فمنهم ما يبلغ سدى ومنهم دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا وما أولته يا رسول الله قال الدين رواه البخاري ومسلم. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен уктап аттым эле түш көрдүм дейт. Адамдардын мага мындай көңдөлөн кылып сунушталып аткан экен, алардын кийимдери бар экен үстүндө дейт. Кээ бирлеринин кийими көкөрөккө чейин, кээ бирлериники андан ылдый, ар кандай. Умар разияллаху анху көңдөлөн кылып сунушталды эле, анда кийими бар экен, о сүдүрөп жүрөт го, анын кийими. Элге кийим жетпей атса, кээ бирлери, ал сүдүрөп жүрөт. Сахабалар сурашты, я Расулаллах, бұл түштің жорылысы қандай? Сіз не деп жорыдыңыз деді? Дин деді. Кейбірінің дини тізесіне чейін, көкірегіне чейін. А бұның дини, маша Алла, сүдірегенге чейін деді. Ибн Умар радиаллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уқтым дейді. Ана наим утиту би қадахи лабанин, уқтап атсам түшімді bir идишке süt алып келді дейді. Süt. Sütті іштім. Қаңғы чақты іштім. Бардық денеме қанып, тырмақтан шыға баштады дейді, тырмақтарымдан. Sütчі. Ушунчалық қанып, бардық денеге сіңіп, тырмақтан шыға баштады дейді. Кейін ашқанындағы Умарғанан бердім дейді. Сахабалар сұрашты, бұл süттің ашқанын Умарға бердіңіз. Бұның түштің жорлысы қандай десе, илим деді. Бүрі түшінде süt көрсе, иншалла илим бол. Uzun giyim giyinген болса, иншалла бұл дин. Саид ибн Аби Ваққас разияллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ли Умар ибн Хаттаб, Умар ибн Хаттабқа Умарға айтты пайғамбарымыз. Не деп? Валлади нафси биади, ма лақияка шайтан саликан фаджан илля салака фаджан гайра фаджик, равахул Бухари. Имам Бухари рахматуллахи алейхи, имам Муслим рахимахуллах, екеуі тең эле айтады. Саид ибн Аби Ваққас разияллаху анху айтып жатады, пайғамбарымыз Умарға айтып тұр, Умар, менің жаным анымның қолында болған Аллаға ант ішуге айтам. Ма лақияка шайтан. Шайтан саңа жолықса, сен басқан, қоқтудан баспайды деген екен. Башқа қоқты менен жүреді депші. Шайтан Умардан қорыққан екен. Ошон үчүн пайғамбарыбыз ант менен айтып жатат. Умар басқан қоқтудан шайтан баспайды. Башқа қоқтуға түсет екен да ал. Башқа уш элемен, аны аларча бар ғой. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Байна ана наимун раайтуни фил жанна. Уктап аттым эле түш көрүп, өзүмдү бейиште экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кирген. Бир нерсени айтып коеюн тақсырлар. Пайгамбарлардын түштөрү вахий болот. Сиздики, биздики жок. Биздин түш аркылуу, пайгамбар эместердин түштөрү аркылуу шариаттын өкүмү сабит болбойт. Шарият ал жерде адал, арам боюнча түшүндө бир нерсени көрдүңүз адал, түшүңүздө бирөөнү көрсөңүз арам. Ол шарият боюнча адал, арам болбойт. Ал сиз түшүңүз ал. А бирок биздеги азан билесиздерби, түш көргөндө башталбады беле. Я. Азан боюнча түш болгондо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединада карап туруп жөөттөрдүн өзү жыйнала турган. Кантип топтойбуз? Бурда ас-салату жамиа дегенде баары топтолот эле да. Андан кейін анан әркім ой берді. Қоңыраққа қайлы деді. Ал христиандардықы деді. От жағайлы, ошонда жүгіріп келе қалсын дейді. От жаққан ал от парастардықы. Не қылайлы десе? Сур тартайлы дейді. Ал жөөттер үшін чақырат еді. Не қылайлы? Ойлон үйлеріне кетшет барды. Абдулла ибн Зайд ибн Абдуррабб болуш керек. Ошо сахаба түшүндө көрсө азан. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Башынан аяғына шейін азан. Аллах, ертемен эле пайгамбарыбызга жүгүрүп келет. Я Расулалла, мен түшүмдө азан, бу шариаттын өкүмү. Түшүмдө көрдүм дейт. Ушунда. Эмнени көрдүң? Айтчы десе, айтып берет. Аллах. Анан айтат, Билалды чакырат дагы, Билалдын үнү жогору экен да.
Bilalга айтып берсин, Билал ушуну кайталасын дейт. Аллаху акбар. Анан айтып берет, Билал разияллаху анху. Умар разияллаху да түш көргөн. Бир топ сахабалар да. Умар разияллаху айтат, мен бурда эле түш көрдүм эле дейт. Бирок ал кеч айтып калды да. Bunun soğuğunun bari birinci kim aytты, oşoğa gitti. Kıyamet gününe çeyin kança azan aytılsa, oşonun soğuğunun bari oşo sahabaga gitti. Oşo sahabaga kete öğret da. Bирок ал түшүнөн шариятыбызда азан айтуу сүннөт экени бекемделбейт. Бул пайгамбарыбыз тастыктаган. Туура, нормальный, Алла Тааланын тарабынан келди, макулдук болду. Ошону сен, демек пайгамбарыбыздын тастыктап айткан себебинен болду бул. Макулбу? Атак мен баягы жерден айтып атканым, биздин түшүбүз эч кандай эмес. Шарият сабит болбойт. Пайгамбарлардын түшү эмне экен? Вахи. Бул жөнөкөй түш эмес таксанлап. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбар айтып атат, мен түшүдө көрдүм. О балам, Исмаил, мен сени муздап атып түшүмдө. Кандай дейсиң сен дейт. Түшүндө муздаганы ал Алла Таала муздоого буйрук бергени. Ал вахи болуп эсептелинет. Бала да түшүнөт эле. Ата деле түшүнөт бул вахи эмне экенин. Алланын буйругу экенин. Баласы деле айтты, пайгамбардын баласы да. Болочок, машаалла. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын чоң аталары да. Не деди? Атаке, эмне буйрулдуга, ошону кыла бериң. Мени сабырдуулардан табасыз. Кыжалат болмоң. Мынандай буйрук берген. Ошо түш менен айтылган. Мен башка айтпайм, эмне демиз, кайра түш деп атканда ойлоп калбаңыздар да. Бул эми түшүндө болсо чын боло береби дегендейчи. Пайгамбарлардын түшү вахи болот. Не болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түш көрдүм, түшүндө бейиште экен. Ва иза имраатин татавадда. Карасам эле бир аял тарат алып атыптыр дейт. Так, иля жаниби каср, чоң кан сарай, касырда. Ошонун жанында тарат алып аткан экен. Факульту лиман хадал каср. Бул кан сарай кимдики дедим эле. Факалу ли Умар. Айтышты, Умардыкы деди. Бейиштеги чоң кан сарай Умардык экен. Бир аял дарат алып аткан экен жанында. Фадакарту гайратак. Пайгамбарыбыз айтат, мен Умар сенин гайратыңды, мындайча айтканыңды, кызганчактыгыңды эстедим дейт да. Ошондон фабака Умар ыйлай берди. Не деп? Вакал алейка агару я Расулаллах. О Алланын элчиси, мен сизге да кызгана белем. Коюңузчу деди да. Ата өтө гайраттуу, өтө намуздуу, өтө кызганган болгон. Бир маселеде кошо айтып коеюн, кызганбаганды исламда даюс деп коет. Ал ыйман алсыз барып ыйманы жок адамдар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кызгануу бар нерсе. Биз апаларыбызга, эжелерибизге, макулбу, жеңелерибизге, аялдарыбызга, кыздарыбызга, карындаштарыбызга кызганган үммөтпүз. Баары бир мага, бул айбан го бул. Эшек болуп калат анда. Кызганбаган ал чочко кызганбайт. Мейли, башкага өтөлү. Кыскасы Умар разияллаху анхунун гайратын эстедим дейт. Абу Хурайрадан риваят. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكون في أمة أحد فإنه عمر رواه البخاري ومسلم وفي روايتها قال ابن وهب محدثون أي ملهمون وقال ابن عيينة رحمه الله معناه مفهمون. Абу Хурайрадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силерден да мурда үммөттөр болгон дейт. Үммөттөрдөн кээ бир адамдар бизде эмне деп коет? Жүрөгү тууралыкка көрсөтүп турган, айтып турган. Макулбу? Жакшылап турган ушундайлар болгон дейт. Илхам, мулхам, мулхаму хадихил умма Умар дейт да. Алла Тааланын тарабынан илхам келип, туура сөз, парасаттуу сөз, чечкиндүү сөз, пайдалуу сөз, ушундай ойлорду айтып турган адамдар болгон. Эгерде менин үммөтүмдөн бирөө болсо, ал Умар деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде менин үммөтүмдөн бирөө болсо, ал Умар дейт. Ибн Умар жана Абу Хурайра радиаллаху анхум айтат,
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Пайғамбарымыз байна ана наим. Ұйықтап жатсам, раайтуни өзімді көрдім дейді. Ала қалиб, бір құдықта екен. Алейхе далвун, ал жерде ошо чақа бар екен. Фаназаату минха маша Алла, Алла қанша қаласа ошанша су тарттым дейді. Burada hem құдыққа су салып татат эле да. Сүм ахадаха Абу Бакр. Кейін ал чақаны Абу Бакр алдағы тартты. Бір-екі чақа тартты. Тартуда кішкене алсызырақ болды. Wallahu yaghfiru lahu, Allah subhanahu wa ta'ala anı geçirsin dedi. Summa ca Umar. Кейін Umar разияллаху анху келді. Fastaqa fastahalat fi yadihi gharban. Кейін Umar разияллаху анху алдыдағы аны су шығарды. Қолында гарбан деп айтып қойған, гарб деген сөз чоң чақа екен, теріден, өгіздің терісінен жасалған екен. Burada азырқындай темір, пластмасса же сандайлардан жоқ еді. Өгіздің терісінен де чоң чақа жасайды екен. Оша менен тартат екен да, бұл Умар разияллаху анху. Вызылдатып тартат екен. Айтат, бұның маниси чоң чақа менен адамдарға сусундук бериш үчүн тартып алып атканы, кичинесинен чоңуна чейин бұл Умар разияллаху анхунун доорунда ислам дини таркаганы, жеңишке көбүрөөк ээ болгондугу Абу Бакр Сыддык разияллаху анхунун заманына караганда көп болгон. Ушунун мааниси экен да. Умар разияллаху анху келип туруп, ошонун доорунда анан таркады да. 10 жыл халифа болды, 10 жылдың içinde. Кайерге ғана жетпеді. Бұл жақы Евразиябы, Азиясыбы, Африкасыбы, ал уақытта Америка жоқ эле. Бардығына мыналарға барды. Ошон үчүн бир өтө чоң патриарх, христиандын күчү папасы айтканда, Умар эгерде дагы 2 жыл тирүү болгондо, ааламда исламдан башка эч ким болбойт эле деген. Алланын хикматы экен. Нелет? Фалам ара абқария минан нас яфри фарияху хатта равиян нас ва дарабу би'атн раваху al-Bukhari ва Муслим. Имам Бухарида да, Муслимде да келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фалам ара абқариян." Абқари деп бир коомдун жетекчиси, мырзасы, башчысы. Мен бир да коомдун жетекчиси, мырзасы мындай көргөн жокмун дейт. Өзү амал кылганда мындай Аллахумма салли ала Мухаммад деп коет. Не бывало деп коет го мындай. Болбогон нерселерди ишке ашырды да. Адамдын акылына келбеген, акылына сыйбаган, мүмкүн эмес деген нерселерди Алла Таала Умар разияллаху анхунун колунан ашырган экен. Ушундай бир коом жетекчисин көргөн эмесмин дейт. Hatta adamlar var, bardығы сугарылды дейт. Мында чайтканда, мынау «Вадарабу бил атнды» мааниси, атн деп, мабракул ибл хаулал ма, суунун тегерегинде ушул төөлөр жата турган сарайды айтат экен. Бул жерде ишара иттиса'i нас фи заман Умар разияллаху анхунун доорунда адамдар көп исламга келип, Алла субханаху ва тааланын көптөгөн мамлекеттерге жеңиш берген экен. İbn Umar jana Anas radıyallahu anhum aytat. Umar razıyallahu anh özü aytkan. Vafaqtu Rabbi fi salas. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbim menin 3 nersede menin oyum dal geldi deydi da. Allah'ın hükmünü, kalosuna menin oyum dal geldi deydi. Kultu ya Resulallah. Ayttim, o Allah'ın elçisi. Lev ittehazna min makam İbrahim musalla. Айтты, Ибрахим пайгамбардын макамы бар, Каабадач, макам Ибрахим деп коет. Ошол жерде намаз окуй турган кылып жай алып алсак жакшы болмок эле десем, Алла Таала аят түшүрдү. Ваттахиду мин маками Ибрахима мусалла. Бакара сүрөсү 125-аят. Эй, силер Ибрахим пайгамбардын макамын намаз окуй турган жай кылып алгыла деген буйрук келди. Ого чейин эле сунуштаган эле. Allah Taala ayet düşürüp saldı o. Peygamberimize sunuştasa ayet düşürüp saldı. Ve kultu ya Resulallah, Peygamberimize dağa aytti. O Allah'ın elçisi. Yadkhulu ala nisaik al bir vel facir. Peygamberimizin jubaylarına, ayallarına, adamlar, sahabalar gelet. Kaysı? Кейбір адамдар бар, adamlar келгенде жакшысы дагы бар, жаманы дагы бар.
ойы бұзығы бар, турасы дағы бар. Фәләу амартахунна, егерде сіз аялдарыңызға бұйрық бере тұрған болсаңыз, алар хижаб, алар жүздерін жашырса жақшы болмағыны деділі. Фаназалат аятул хижаб, хижабтың аяты түшті ғой дейді. Умар разиаллаху анху пайғамбарға сунуштады. Алла субханаху ва тағала хижабтың аяты түшіріп қойды. Вачтама нисаун наби фил гайра. Анан üçüncüsü Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың жуайлары бири-биринен кызганышып, ушундай болот да аялдарда. Факульту ошондо мен айттым дейт. Аса роббуху инталлакакунна. Карагыла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам силерди бошотуп коюп жүрбөсүн. Жана силерден башка Алла субханаху ва таала силерден жакшыраак жубайларды берип койбосун десе, Алла субханаху ва таала аят түшүрдү кодагына. Мына пайгамбардын аялдары силер мындай болгула депчи. Мына жөнөкөй нерсе эмес да булар. Алла субханаху ва таала барыбызга пайгамбарыбыздын, Умар разиаллаху анхунун, Абу Бакр Сиддик разиаллаху анху мухаббатын насип кылсын. Артынан ээрчигенге аракет кылууга Алла таалам тоофик берсин. Артынан эриш кыйын болуп калды го эми, хотя бу кичине аракет кылганга. Жаратканым Алла субханаху ва таала бардык мусулмандарга Абу Бакрдын, Умардын разиаллаху анхуманын урматы, сыйы, мухаббатын жүрөктөрүнө салсын. Артынан ээрчип үлгү кылып, алардын ошо кылган амалдары, үммөткө таштаган насаат, осуяттарын ушуларга мен алхамдулилlah нурланып, аркасында чогуу иншалла жүрсөк, кыямат күнү чогуу тирилебиз.